Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадыров алып барам. Саламатсыздарбы? УКМКнын Оштогу имаратына Ички иштер министрлигинин атайын отряды кирип барган. Бул тууралуу укук коргоо органдарынан билдиришти. Маалыматтарга караганда 20-январда ИИМдин атайын багыттагы 20га жакын кызматкери түштүк борбордо жайгашкан УКМКнын Ош облусу боюнча башкармалыгынын имаратына кирип барышкан. Күч органдары өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылган деген шек менен атайын кызматтын тергөөчүсүн алып кетишкен. Тергөө иштерин башкы прокуратура жүргүзүүдө. Окуя болгон жерде укук коргоо органдарынын ортосунда мушташ чыкканы кабарланды. Маалыматтарга караганда улуттук коопсуздук кызматынын Оштогу тергөөчүсү $15.000 алууга шектелген. Айдоочунун унааны 240 менен башкарып баратканы тартылган видео, өлүм алдындагы кадрлар. Бул кино эмес, кадимки биздин турмушубузда орун алган көрүнүш. Үрөй учурган кырсык Кадамжай районундагы Ош-Баткен Разаков жолунда катталды. Ылдамдыкты өзгөчө чектен ашырып айдагандыктан унааны башкара албай, оор жол кырсыгына кабылган. Айдоочу ошол эле жерден өлгөн. Видеого тартып бара жаткан жанындагы жүргүнчү ооруканадан каза болду. Ал эми 17-январда Бишкек-Торугар жолунун Токмокко жакын тилкесинде 3 унаа кагышкан. Ошол жерден эле бир киши каза болду. Ал 35 жаштагы жаран болгон. Ошол кырсыктан 5 адам жаракат алган. Унаа кырсыгынын кесепетинен канча өмүр кыйылды, канча адам майып болуп калды. Мунун баарын коомчулук видеолор аркылуу көрүп, ал тургай айрымдары ошол кырсыктарга күбө болууда. Бирок көзү менен көргөн нерседен сабак алышпайт. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргызстанда жылына 1000ге жакын адам жол кырсыгынан каза болот. Бул жылына бир кичирээк айылдын эли жок болот деген сөз. Жылына 300дөн ашык киши кырсыктын кесепетине майып болуп калат. Көбүнесе айдоочулар ылдамдыкты ашырып айдагандан жана унааны мас абалда башкаргандан улам болот. Ылдамдыкты чектен ашырган айдоочулар өзүлөрүнө гана эмес канча үй бүлөгө зар, муң алып келип жатканын аңдай албайт. Бир мисал, буга чейин Нурпресс Ноокат районунда 6 жаштагы Абдышүкүр Анарбаевди Мирмахмудов аттуу айдоочу сүзүп кетип, анын кесепетинен жашоонун ак карасын тааны элек бала экинчи топтогу майыптыкты алды. Айдоочу унаа менен сүзүп майып кылып, изин жашырып качып жүрүп, жарым жыл дегенде эл аралык издөө аркылуу Россиядан алынып келинген. Канча каражат, эмгек менен алынып келинген Мирмахмудовду Ноокат райондук сотунун судьясы Оболбеков үй камагына чыгарып койгон. Мына биздин соттордун кенебеген, тагдыр талкалаган, кайдыгер, жоопкерчилиги жок айдоочуларга карата кабыл алган чечими. Анан албетте, алдында унаасы болсо көпкөлөң тартып, сотторду орусча айтканда 7 секундта жайгарып коебуз деп, кан жолдо ээн эркин катуу ылдамдыкта айдашат. Буга чейин шоу-бизнестин өкүлү шылуундукка аралашканбы деген аталыш менен аты бар заты жок компания аркылуу чет өлкөгө мыйзамсыз чыккан акчалар боюнча маалымат бергенбиз. Нурпресске Нурсат юридикалык компаниясы аркылуу Медер Кадырбеков кайрылган. Ал Максат Мажитов жана Алтынбек Эрматов аттуу жаран аркылуу кимдир бирөөлөр менен таанышкан. Алар паспортун пайдаланып нотариустан ишеним кат алуу менен 5 компанияга жетекчи кылып дайындаганын билдирген. Анын айтымында Бизнес ББ, Бухара, Аманат, Бизнес жана Майский Расфеш ЖЧКларына кагаз түрүндө жетекчи кылып бекиткен дагы мыйзамсыз иш аракеттерди жасашкан. Бул фирмалар аркылуу миллиондогон акчалар чыгарылып кеткен. Алдамчылык жол менен уюшкан кылмыштуу топтун колуна түшкөн Медер Кадырбеков аталган компаниялар аркылуу чыгарылган миллиондордун бир сомун дагы көргөн эмес. Аты бар заты жок фирмалардын жетекчиси экенин, салык кызматынан ири көлөмдө салыктык карызы бар экени жана бул боюнча сот тутумуна чакыруу келгенде билген. Маалыматтарга караганда Майский Расфеш ЖЧКсынын салыктык карызы 49 миллион сомду түзөт. Бул бир эле фирманын карызы. Эгер бир ишкананын салыгы эле 49 миллион сом болсо, анда канча миллиардтаган каражатты ушул фирма аркылуу шылуундар чыгарып кетти экен. Кадырбеков аталган фирмаларга тиешеси жок экенин далилдөө үчүн Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына кайрылган. Бирок Свердлов районунун тергөө кызматы кылмыштын курамы жок деп ишти кыскарткан. Эмнеге таянып кыскартканы белгисиз. Анткени ортомчу болгон Максат Мажитов жана Алтынбек Эрматов аттуу жарандар менен беттешүү жүргөн эмес. Ишеним кат берген нотариус суракка алынган эмес. Ананда салык кызматы аты бар заты жок фирмаларды карызы миллионду чапчыганча кантип унчукпай отурду.
Ал арада далайларды сыздаткан Ихсан кооперативи боюнча сот отуруму башталды. Ишти 1-май райондук соту карап жатат. Бул жараян кылым сотуна айланчудай. Анткени процессте үй алам деген жакшы ниет менен болгон тапкан ташыганын берип, үйдөн жок же акчадан жок калган 400дөн ашык адамдын 3төн биринин эле өздүгү такталды. Буга чейин Нурпресс келишимдерге кол койгон Ихсандын Эрмат Абылкасымов, Улан Өсөров сынду жооптуу кызматкерлерге юридикалык баа бериле электиги боюнча бир нече рет кабарлаган. Кийинчерээк Эрмат Абылкасымовго иш козголгон. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.